Сот тутумунда 36 жылдан бери эмгектенген Жылдызбек Кудайяров калыстыкты, адилеттикти туткан кесибинде жоопкерчилик, берилгендик менен иштеп жүрүп, судьялык кызматтан жетекчилик кызматка чейин жетти. Учурда сот департаментиндеги мындан 2 жыл мурда түзүлгөн сот приставы институтунда иштейт. Бул органдын түзүлүшүндө себептери болгон. Баарыңыздарга маалым болгондой, өзгөчө 2005 жылкы 2010 жылдардагы баш аламандык болуп жаткан кездерде судьялардын айрым судьяларды барымтага алып, айрым соттордун имараттарын басып алып, жогорку соттун имараты мынакей Бишкекке жол тогулган учурлар болгон. Сот процесси өтүп жаткан учурда кооптуу учурлар орун алган жагдайлар бар. Бул себептүү имараттын коомдук тартибин, соттордун жеке коопсуздугун камсыз кылуу үчүн ушул орган түптөлгөн. Алар сот актыларынын аткарылышында, соттордун ишинде процессуалдык маселелер жаралганда, сот өндүрүшүн аткарып жатканда да көмөктөшүп, иштерин жеңилдетет. Негизи соттор сот адилеттигин гана жүргүзүш керек. Ал эми кадрлар менен камсыз кылуу, уюштуруучулук, чарбачылык иштеринин бардыгы сот департаментинин милдети. Сот департаментинин эң негизги милдеттеринин бири болуп, бул жергиликтүү сотторду материалдык, техникалык жактан камсыздоо болот. Бул сот тутуму дайыма 24 саат бою ишмердүүлүктө болуш керек да, ошондуктан биз кагаз, ручкадан баштап ушу свет жабдыгына чейин камсыздайбыз. Өлкө көз карандысыздык алган жылдары сот тутумун реформалоо зарылчылыгы пайда болгон. Сот администрациясы соттордун кеңеши түзүлгөн. Алгач аткаруу бийлигинин тутумунда болуп, Адилет министрлиги камсыз кылчу. Бүгүнкү күндө жогорку сотко караштуу болгон сот департаменти чейрек кылымдык тарыхында сапаттык, сандык жана ишмердүүлүк жагынан да бир топ өсүштөргө жетти. Жаңы курулганда, соттук администрация болуп турганда, ушу органды 36 штаттык бирдик эмгектенген да. Бүгүнкү күндө 617ге жеттик. Мындан нары да ушу өзүнүн ишмердүүлүгүн жакшыртуу максатында дагы кошумча штаттарды алуу боюнча да бүгүнкү күндө да аракеттер жүргүзүлүп жатат. Анан деги эле ушу соттук реформа жүргүзүп жатканда бардыгы сот департаментине жүктөлгөн негизги милдеттердин бири бул сот актыларынын аткарылышы да. Сот департаментинин карамагында 77 сот имараты бар. Өткөн жылы дагы жаңы имараттарды куруп эксплуатацияга беришкен. Аткаруу жыйынына мамлекеттин пайдасына өндүрүлүүчү суммалардын пайыздык көрсөткүчтөрүн жогорулатып, мамлекеттин бюджетин толуктоого да өз салымдарын кошуп келишүүдө. Сот департаментинин кызматкерлерин жана ардактуу ардагерлерди ушу 25 жылдык юбилейибиз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Аларга ден соолук, ишине ийгилик, ушу болуп жаткан реформада чоң салымыңыздарды кошосуздар деп мен ишеничтемин. Жалпы сот тутумунда көз карандысыз, ачык, айкын жана адилеттүү сот системасын түзүүгө болгон иш-аракеттер күчөтүлгөн. Ушул жылдын 1-январынан тарта жаңы кодекстер ишке кирип, судьялыкка кадрларды тандоо, пробация, тергөөчү судья институтун ишке киргизүү, кылмыш иштерине мөөнөтү, сот чечимдерин санариптештирүү жана сот отурумдарын аудио-видео тасмага тартуу иштери акырындап ишке ашырылууда. Элдин сотторго болгон ишенимин жогорулатуу үчүн сот тармагындагылар таза, адилет иштеп, башкаларга үлгү болушу керек. Андыктан паракорчулук менен күрөшүү сот тармагындагылардын эң башкы максатына айланышы абзел экендигин айтышат сот департаментиндегилер. Кыял Шаршеева, Бексултан Курманбек уулу, Ала Тоо 24.